Жаш келиндин кайненеси, кайнатасы, апасы, атасы, күйөө баланын да кайнене кайнатасы кимиси болбосун айтор жакындары жагынан келип аткан. Кече турмушка чыгып кетти, же эринен ажырашып келди. Ошол келип алып акыл үйрөтөт да. Келин жаңы келген келинге, эжеңе сиз андай кылыңыз, мындай кылыңыз, анын кереги жок. Билип койсун, шарият боюнча ата-эне, кайната ким болбосун кызына келип, кызым сен ажыраш, бул болбой калды, же уулум бул келиниң нито чыкты, туура эмес экен, андай мындай экен. Экөө бактылуу жашап атабы? Бактылуу жашоону бузгандын эч бир кереги жок. Көп учурда ажырашуулардын башкалар тарабынан келген таасир бузуп коюшу мүмкүн үй бүлөнү. Башкалардын сөздөрү, башкалардын кылып аткан жамандыктарды бакытты көрө албайт да. Бактылуу жашап атат, коюндагы котур таш менен ушу бакытты кантип бузсам экен деген келин менен жолдошу бактылуу, ушуну бузам деп аракет кылат да. Учурунда бир нерсени ойлоп койгон, ушундай кылам деп койгон. Жок, бул нерсени жиштеш керек. Сырттан болуп аткан нерселер бакытты бузган акысы жок. Ата-энеси келип алып күйөө баланы, мунусу келип алып келинди ишкалап аркасын. Bunun gereği yok hurmatlı mekendештерим. Bunu toktotуш керек.